Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар, достор, карындаштар, энежелер, байкелер. Бардыңыздарга Алланын рахматы, ырайымы, мерими болсун. Жүрөгүбүздүн түпкү тамырынан пайгамбарга салам, саламаттар болсун. Аллах Таала баарыбызды кыргыз элин жаман көздөн, жаман сөздөн, башкалардын көрө албастыгынан, ичи тарлыгынан, жаман күндөрдөн, жаман түндөрдөн, кабыл болбогон дуалардан Алла өз сактасын. Урматтуу туугандар, сиздердин алдыңыздарда бир куттуу хадис, пайгамбарыбыздын хадисин айткым келет. Бир дагы адам бейишке кирбейт имандуу болмоюнча, бир дагы адам имандуу боло албайт, бири-бирин жакшы көрмөйүнчө деп. Өзгөчө ушу кыргыз элин, ушу маданият чөйрөсүндө отурган, кыргыз элине кызмат кылып жүргөн туугандардын баардыгын чын жүрөктөн жакшы көрөбүз туугандар. Өзү бул жашоого келген максатыбыз бар экен. Аллах Таала айтат, дагы бир хадисте пайгамбарыбыз айтат, өзүңө каалаган жакшылыкты бирөөгө кааламайын толук мусулман боло албайсың деп. Өзүбүзгө эки дүйнөнүн бактылуулугун кааласак, балдарыбыз бар болгонун кааласак, ата-энебиз аман болгонун кааласак, Кыргызстандын аман болгонун кааласак, бизнесибиз өркүндө өскөнүн кааласак, сиздерге да ушундай каалайбыз, урматтуу бир туугандар. Мен бир нерсени ыраазычылык кылып айтып коеюн, негизи жүрөктөн чыккан сөз жүрөккө жетет дейт, тилден чыккан сөз кулактын үстүндө эле калып калат экен. Ушул жерде отургандардын көбү маданият чөйрөсүндө, бизнесмендер, блогерлер, актерлор, жана башка маданият чөйрөсүндөгүлөр. Мен ушу Өзбекстандын бизнесмендери менен отурганда дагы, Казакстандын, каяктан, Россиянын бизнесмени отурганда ар дайым сиздерди айтып мактанам. Мынакей аты өчкүр ковид 2019 болгондо, мынакей Өзбекстандын бир концертинде көргөнбүз, бир тоюнда Шахзода деген ырчысы бир ырдаганда $8.000 алат экен. Кайрат Нуртасты мен өз көзүм менен көрдүм, биздин Кыргыздын миллионерлери алып келип 2 саат ырдатканга $15.000 төлөп берди да. Бирок биздин ушу маданият чөйрөсүндө блогерлер, ырчылар, актерлор баардыгыңыздарга чын жүрөктөн Алла ыраазы болсун. Кыргызстанда кандай гана көйгөй болбосун, ушундай ооруп калып Турцияга кетип аткандар болсо, дагы бир нерсе Кыргызстан бир жаман нерсеге кабылган болсо, ар дайым биринчи реакция көрсөтүп, ар дайым өзүңөрдүн ичинде тапкан акчаңар болсо да чыгарып, Кыргызстандын салымыңарды кошуп, жакшы дуаңарды айткан ушу силерге чоң рахмат да. Анан Азамат менен эмне болуп дос болуп калганбыз, мен